Өлкө жетекчилигинин реформалар программасы эңириде калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Бюджет көбөйүп, экономиканын туруктуу өсүшү менен соңку жылдары айлык акы, пенсия жана жөлөк пулдар эселеп көбөйдү. Бул болсо калк үчүн жагымдуу шарттар түзүп, социалдык теңдикти камсыздоодо. Пенсия курагына келип, ардактуу эс алууга чыккан жарандарыбыздын жашоо деңгээлин жакшыртууну камсыз кылуу мамлекеттин маанилүү багыттарынын бири. Соңку 4 жыл ичинде карыларга камкордук күчөп, пенсия сезилерлик жогорулады. 2020 жылы пенсия 5665 сом гана болсо, бүгүнкү күндө анын орточо өлчөмү 10585 сомду түзөт. 1-октябрдан баштап пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%-га жогорулады. Ошол эле учурда 1000 сомдон кем эмес өлчөмдө деген кепилденген өлчөм белгиленген. Кайра эсептөө жүргүзүлдү. Жана пенсиялардын өлчөмдөрү жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө белгиленди. Башкача айтканда 6900 сомдон кем пенсия болбойт деп. Эми пенсиялардын пенсиялык мыйзамда каралган шарттардан башка учурда да, анткени бизде 3-топтогу майыптар бар, ишке жарамдуу. Ошол эле учурда жаңы пенсияга чыгып аткандардын пенсиялары канчалык кошкон салымына карабастан эсептеп чыгара келсек, мисалы үчүн 5000 сом болуп калса, алардыкы автоматтуу түрдө 6900 сомго жеткизилип атат. Социалдык фонддун маалыматы боюнча Кыргызстанда 779 000 пенсионер бар. Алардын пенсиясы 4 жыл аралыгында 2 эсеге көбөйдү. Пенсияны жашоо минимумуна теңөөгө акыркы жылдары коррупцияга каршы күрөш жана өлкө экономикасынын өсүшү шарт түздү. Акыркы ушул 3 жылда мамлекеттик бюджетибизди 3 эсеге чейин көтөрүп, коррупцияны жоюп, бая мурда уурдалып аткан акчалардын бардыгы республикалык казынага келип түшүп аткандыгынын пайдасы мына ушул пенсияларды көтөрүп берип атабыз, мына эмгек акыларды көтөрүп берип атабыз, жана башка ушундай абдан чоң, ири реформаларды жүргүзүп атабыз. Оңой эле да, обучениеч. Естественно, мен иштема экөө кошулат да. Анан жабы 3 ай дополнительный коесуң, анан питонду отдельно учетип коесуң да. А калькулятор эмелер создавать. Пенсия менен катар жөлөк пул да көбөйдү. Шал оорусу менен жабыркаган 15 жаштагы Ислам Жумалиев 6600 сом жөлөк пул алат. Мурда сумма алдаганча төмөн болгон. Уштапта Ислам программалоо боюнча курстарга барып, тесттик негизде веб-сайттарды түзүүдө. Ал эми Исламдын апасы жеке ассистент катары эмгек акы алат. Буга чейин айына 6269 сом төлөнүп келсе, былтырдан тарта социалдык төлөм 7681 сомду түзүүдө. Роза Эрмырзаева жөлөк пулдун көбөйүшү дары-дармек алууга, башка муктаждыктарды жабууга жардам болгонун айтат. Сабакка эртемен апарып иштейм, кайра автобус менен келем, буну такси менен алып жүрбөсөм, өзү алыска кете албайт. Кээ биринде каражат жетишпейт да. Каражат жетишпегенинен кичине бирке болсо швея дегем. Налог төлөйт экенбиз биз. Ал деле жакшы, анын деле немесин уксак, биз пенсияга кетик. Биз бөлөк жерде иштей албасак, кийин пенсияга кантип кетебиз биз? Анысы деле мурдагыдан караганда берип аткан рахмат ошол нерсесине берилип атат бизге. Үйдө отурган ата-эненин мисалы муктаждыгы, кичине да болсо муктаждыгына жардам болуп атат. Өлкөдө 110 миңден ашык адам социалдык жөлөк пул алат. Алардын өлчөмү 2021 жылдын 1-октябрынан тартып 50%га, 2022 жылдын 1-январынан 100%га, ал эми кээ бир категорияларга 200%га чейин көбөйтүлгөн. Тоолуктарга көмөк жаңы жөлөк пулдун түрү кирди. Мында бул жөлөк пул 2026 жылдын башынан баштап бериле баштайт. 3-чү жана андан кийинки балдары болсо, алар 3 жашка чыкканга чейин берилет. Мында жанагындай алардын кирешеси эсепке алынбайт. Бала 1 жашка чыкканда ошол 4-чү балага 100 000 сомдон баштап, 10-чу жана андан кийинки балдарына 2 миллиондон төлөнүп берилет да. 2 000 сомдон 8 000 сомго чейин бул социалдык жөлөк пул. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулдуку, бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү 1200 сомду түзөт да бүгүнкү учурда. Жөлөк пулдар гана көбөйбөстөн эми балдарга социалдык кызмат көрсөтүүлөр кыйла жакшырат. Тагыраагы турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды социалдык өнүктүрүү башкармалыгы гана эмес, атайын социалдык кызматкерлер камкордук алат. Биз балдарыбыздан эч нерсе аяган жокпуз, аябайбыз дагы. Ар бир баланын бакубат жашоосу үчүн жооптубуз, ошондуктан
балдар боюнча атайын социалдык кызматкерлеринин жаңы 550 штаттык бирдигин ачып жатабыз. Кыргызстандагы ар бир наристе, ар бир бала, ар бир өспүрүм мамлекеттин жана ар бирибиздин камкордугубузда болушу кажет. Ата мекенибизде ар бир балага кам көрүлүшү зарыл. Биз балдарыбыздан эч нерсе аяган жокпуз, аябайбыз дагы деген президент Садыр Жапаров былтыр май айында балдарга кам көрө турган социалдык кызматкерлердин 550 штаты ачыла турганын айткан. Ал убада ишке ашып тиешелүү жарлыкка кол коюлду. Негизги максат турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды ар тараптуу колдоо жана коргоо. Балдардан үнөмдөгү акыбыз жок дегенибизде эле, балдар менен иштей тургандардын штаттык бирдигин дагы көбөйтүү бул зарыл, анткени балдар менен абдан тыгыз иштеш керек болуп жатат. Эгерде кайсы бир баланын кыйынчылыкта, турмуштук оор кырдаалда турганын көрсөк, мамлекеттик социалдык органдарга кабарлайлы, кайдыгерлик кылып басып кетсек, кейиштүү абалга туш болорун унутпайлы балдарыбыздын. Бул ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин өлкөнүн ар бир мекенчил жаранынын милдети деп эсептеймин. 1 февралдан тарта адистерди кабыл алуу жана даярдоо этабы башталат. Атайын окутуудан өткөн жаңы социалдык кызматкерлер шаарларда жана айылдарда иштеп, оор абалда калган же болбосо коргоого муктаж балдарга жардам көрсөтүшөт. Жаңы ачылган 550 штат балдарга болгон камкордукту жаңы деңгээлге чыгарып, социалдык колдоону күчөтөт. Бул бөлүнгөн кызматкерлер болсо, ошол жерине барат. Ошол эле учурда тиешелүү документтерди топтойт. Анан жыйынтыгында документтин баарын топтоп келип туруп, бул мамлекеттик кызматка берет. Анан ошо мамлекеттик кызматкер ошол документтер негизинде корутунду даярдап, корутундун негизинде анан тиешелүү кызматтарды жүрө бергизет. Бирок ошо бергенден кийин сөзсүз түрдө бул үй бүлө же ошо бала менен коштоо иштерин жүргүзүш керек. Ошо иштерин бүгүнкү күндө ошо бөлүнүп жаткан социалдык кызматкерлер ишин алып барат. Жыл сайын өлкө боюнча турмуштук оор кырдаалда турган балдардын саны 6000ге көбөйүүдө. Ал эми 550 социалдык кызматкер дал ошол балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргойт. Ошондой эле катаал мамилеге, зордук, зомбулукка жана кайдыгерликке ыкчам жооп кайтарышат. Балдардын укугун коргоо менен алектенгендер бул жарлык балдарды коргоо институтун өнүктүрүүдө маанилүү кадам экенин айтышат. Улам барып, ушинтип баланы деген эгерде ал зордук, зомбулукка учурат, аны коргоп калганга мүмкүнчүлүк болот. Же болбосо ошол жерде оор кырдаалга учураган энеси менен баласы оор кырдаалга учурап, мындай кыйынчылыктын түйшүгүн көтөрө албай кыйналган болсо, анда ошо айыл өкмөткө ушу маалымат жеткизгенге жана айыл өкмөттөн жардам түзүп бергенге ушу мүмкүнчүлүк түзмө-түз мындай жогорку деңгээлде түзүлөт. Балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чымбаева белгилегендей, өлкөдө биринчи жолу социалдык колдоо системасы мындай масштабтуу күчөтүлүүдө. Бул кадам балдардын бакубат жашоосун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын маанилүү элементи болуп саналат. Ошол себептен соңку жылдары мамлекет жетекчилиги турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды ар тараптуу колдоо жана коргоого өзгөчө көңүл бөлүүдө. Буга чейин президент келечекке салым балдар депозитин киргизген жарлыкка кол койгон. Ага ылайык томолой жетим балдарга 18 жашка толгондо 500 000 сомдон берилет. Автанил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Чума Сереп.